Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Жалал Абад облусуна караштуу Аксы районуна иш сапар менен барды. Жумушчу сапардын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен бирге Каражыгач айылындагы Асанбек Кулубаев атындагы номер 64-чү Дардактөбө мектебинин жаңы имаратынын ачылышына катышты. Аземде сөз сүйлөгөн төрага аталган мектептин эски имаратында өзүнүн балалык чагы өткөнүн, кийин мектеп катары берилгенин эске салды. Айта кетсек, буга чейин спикер 100 окуучуга лайыкташкан жаңы окуу имаратынын курулушу менен таанышып, ишти тездетүү талабын койгон. Анын курулушуна 93 миллион сом каралган. 3 жылдын ичинде мамлекеттик бюджет 3 эсе көбөйдү. Биз бийликке келгенде 240 миллиард сом болсо, бүгүнкү күндө мына 557 миллиард бүгүнкү күндө болуп отурат. Эмдиги жылкы бюджетти мына Акылбек Сөмбекович баштаган министрлер кабинети биздин парламентке 600 миллиарддын тегерегин алып келип атат. Көрдүңүздөр, бул эмне деген каражат, эмне деген эмгек. Мына ошонун негизинде 2 жылдан бери бардык өлкөдөгү эмгектенген биздин жарандарыбыздын мамлекеттик кызматчылардан тартып дарыгер, мугалим бардыгынын эмгек акыларын көбөйтүп атабыз. Андан соң төрага заманбап шартта салынган мектептин имараты менен таанышып, тарых сабагын өтүп жаткан 7-класстын окуучулары менен баарлашып, аларга кең келечек каалады. Аксы районундагы иш сапарынын алкагында төрага Нурланбек Шакиев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен биргеликте Каражыгач аймагына караштуу Торкамыш айылындагы унаа жолду асфальттоо жумуштары менен таанышты. Өз сөзүндө төрага шаарларда эмес, айылдарда да жолдорду жаңылоо иштеринин жүрүп жатканы жакшы саамалык экенин белгилеп, бирок сапатына өзгөчө көңүл буруу керектигин кошумчалады. Өлкөбүз боюнча быйыл 100 мектепти ачуу пландаштырылган. Ошонун жарымы 1 сентябрда ачылды. Калганы мына ушул жаңы жылга чейин дагы ачабыз. Бул республика боюнча. Мындай көрүнүш болгон эмес. Бул мектептерден сырткары бир катар социалдык маанидеги имараттар ачылып атат. Ооруканалар ачылып атат, бала бакчалар ачылып атат, жолдор жасалып атат. Андан соң төрага Кара Суу айыл аймагына караштуу Чат айылындагы жаңы фельдшердик акушердик пункттун ачылышына катышты. ФАПтын курулушуна керектүү каражат Кувейт мамлекетинин Ас-Сафа кайрымдуулук фонду тарабынан бөлүнгөн. Дени сак улут, дени сак өлкөдө биринчи кезекте билим берүү тармагы менен ушу саламаттык сактоого биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Эгерде эки тармакка көңүл бөлбөсөк, анда мамлекетибиздин келечеги кооптуу болуп калат да. Ошон үчүн биз мына акыркы 3 жылда мынакей саламаттык сактоо тармагына, билим берүү тармагына эбегейсиз чоң көңүл бөлүнүп атат бүгүнкү бийлик тарабынан. Ушул эле күнү түштөн кийин төрага Нурланбек Шакиев Аксы районундагы Кара Суу айыл аймагындагы номер 56-чы Кулназаров атындагы орто мектебинин ачылыш аземине катышты. 2 кабаттуу жаңы окуу имараты 150 орунга ылайыкташкан. Аны курууга республиканын бюджетинен 43 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Андан соң төрага Авлетим айыл аймагында жайгашкан номер 25-чи Алымкулов атындагы мектептин жаңы имаратынын ачылышына катышты. Кошумчалай кетсек, Нурланбек Шакиевти министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган тармактык жетекчилер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү коштоп жүрөт. Акылай Маратова, Мирлан Маматали уулу, Нью ТВ.